Садыр Жапаров мени унутуп калган. Эң бир күнөөлөрдүн бири Текебаев Өмүрбек Чиркешевичти Германияга элчи кылып жөнөтүп атат. Ачыгын айтайын, көптөгөн кыйынчылыктарды алып келет, көйгөйлөрдү алып келет, балким көз жаштарды алып келет. Башкача айтканда, мен абийирим менен жашайм да. Эки достун ортосунда кандайдыр бир кайчылаш түшүнбөстүктөр болуп жатат деп. Топтун командасы действительно келди. Баткендеги болуп өткөн апрелдеги окуя булардын мындай эфирде жүргөнүн муздак суу сепкендей болду беттерине. Мен Алмазбек Атамбаевга кирип чыксамбы деп атам. Бизден башка подхалимдер, хамелеондор, шакалдар толуп алган. Камчыбек Ташиевдин жүрөгү бир гана Кыргызстан деп согот, мен аны билем. Салам Автор ТВ медиасынын жалпы көрүүчүлөрү, биз политик берүүсүн баштайбыз. Бүгүн бизде мейманда Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты, саясий жана коомдук ишмер, саясатта өзүнүн орду бар күчтүү саясатчы айым Жылдызхан Жолдошов эжекебиз. Саламатсызбы эжеке, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Менин эң биринчи эле суроом ошол кумтөр маселеси боюнча болмокчу. Кыргыз бийлиги кумтөр маселесинде 90% элдин пайдасына чечилген келишимге жеттик деп атат да. Сиздин пикириңиз боюнча биз кандай утушка ээ болдук ушул кумтөр келишиминде? Тилекке каршы биз ошол кумтөр маселесиндеги азыркы бийликтин тушундагы келишимди эч ким көргөн жок. Ал келишим коомчулукка чыккан жок. Кумтөр маселеси өзү ачык айкын коомчулукка чыгыш керек эле. Биринчиден, ооба, кумтөр маселеси менен Садыр Жапаров мына азыр президент болуп отурат. Ушул маселени чечүүнүн жолун ошол 2012-жылы депутат мезгилинде Садыр Жапаров башка нукта айтылган эле да, азыр башка нукка бурулуп кетти. Биз да саясатчылар түшүнбөй турабыз, себеби бир эле Садыр Жапаров кумтөр маселеси боюнча күрөшкөн эмес. Кумтөр маселесине көптөгөн депутаттар күрөшкөн. Садыр Жапаровдон мурундагы Кубанычбек Исабековдордун, Арсланбек Малиев жана башка ысык көлдүк айрыкча депутаттар күрөшүп келген. Эми кумтөр маселесин келишимди көрбөй туруп бир нерсе айтуу кыйын. Бирок президенттин өзүнүн оозунан чыккан сөздөрдүн негизинде мен мындай деп түшүндүм да, мурунку айтылган эң бир сонун мындай айтканда ойлор, пландар, аракеттер азыр башка нукка бурулганы ага мен ынандым. Садыр Жапаров өз мезгилинде кумтөрдү мындай чечем деген. Биринчиден, улутташтырбайбыз. Негизгиси экология боюнча сотко беребиз деп, аны берди, утуп алды, 4 миллиардтан ашык Октябрьский соттон билесиңер. Жээнбекова Альбина деген судья кызыбыз, азамат экен. Анан экология боюнча биз ошол кетирилген бүт чыгымдарды толуктайбыз. Рекультивация деген бул деген баягы көрдүңөр да, момундайынан бир казылган чоң котлован же болбосо водохранилище окшоп калды да. Мына ошону кайрадан толуктап, анан кийин арчалардан бери эгип коюш керек эле да. Ошону менен бирге хвостохранилище бар да. Аны жасаган эмес. Ошону строительный норма, санитарный норма менен жасаш демек хвостохранилище куруш керек болчу. Баягы көрсөтүлгөн аябай мындай бир суюктуктар турбайбы? Мына ошол балчыкка окшогон. Анын ичинен 100 тонна алтын алабыз деп атат. Ал 100 тонна алтынды алыш үчүн 200 тонна алтынды сатып туруп, анан кийин 100 тонна ала аласың ошонун акчасына. Бул деген нерентабельный деп коет. Өзүн өзү актабайт. Мына ошону канадалыктар жакшынакай кылып, хвостохранилищени куруп, рекультивация кылып, экологиянын калыбына келтирип, анан чыкыйт деп өткөрүп бериш керек эле. А биздикилер эмнегедир туура эмес чечимге барып алышыптыр. Теге
рекультивацияны да өзүбүз жасайбыз деп, ал эми 53 миллион ал биздин акча акырындык менен чогулган. Ал канадалыктар бизге берген акча эмес. Ошону менен бирге алар айтып атат, тиги 26% биздин долябыз бар эле да, аны да берип коюшуптур. Бул деген сөз билесиңер, ошол эле биздин алтындарды коюп, Сентерия деген бул акцияны, активтерди акча каражатынан эсептей турган фирма. Ал эми Камека бул алтынды казат. Мындай түшүнүктүү болуш үчүн 2020 жылдан кийин Садыр Жапаров тышкы башкарууну киргизип койбодубу? Тышкы башкарууда Бөлтүрүк мырза ал управляющий болуп кирбейдиби? Ал неме сыяктуу да, Сентерия сыяктуу ишти аткарып атат. Ал эми кыргыз алтынды казып атат, Камеканын ролун аткарып атат да. Ошон үчүн бул жерде алтындар казылып бүтүлүп, баягы мөңгү аркылуу кирген. Ал эми баягы шахта метод менен калганда Камека ансыз деле бизге канадалык фирма тапшырып кетебиз деген жаман ойлору бар болчу да. Мен өткөндө бир интервьюмда айттым эле, Жантара Жолдошко ушул схеманы премьер-министр болуп турганда тартуулаганда ал макул болбой койгондо, мына ошол схеманы азыр канадалыктар абдан, орусча айтканда, успешно аткарышты. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, азыр келишимди биз көрө элекпиз, бирок биздин түшүнүк боюнча Кыргызстан утулдук десек болот. Себеби 26% биз калган алтындарда тийбесек дагы, себеби ошол эле Сентера биздин алтынды, биздин ошо доляны башка өлкөлөрдөгү алтындарды, ошол эле Комтөрдөгү биздин ошол активтерди бүт баарын коюп туруп, алар иштете башташкан. Мисалы үчүн Монголияда 100%, Канадада, Кытайда, тиги Россияда, Турцияда бир 7-8 мына ошондой өлкөлөрдө чоң комтөргө окшогон алтынды казууга биздин долябызда кирген 26%. Ал 26% ошолордон дивиденда бул акция, бирок бул дивиденди деп коет. Ошол 26%, мисалы үчүн 100% тиги Монголияда алтын казып атса, ошол алтындын 26% бизге келип түшмөк да. Биз комтөргө тийбей деле койсок, биздин бюджетке республикалык абдан көп акча түшмөк да. Эми муну мен түшүндүрө алдымбы? Азыр көрүүчүлөргө түшүндүрө алган жокмунбу? Менин түшүнүгүм боюнча, эгер келишим мына ушундай өздөрү айтып аткандай түзүлсө, анда биз уттурдук, уткан жокпуз. Эми азыр сиздерде убакыт тар болгон үчүн мен бир гана комтөр боюнча деп, эгерде сурооңор болсо, мен кенен токтолот элем. Же башка сурооңор болсо, анда мен ушуну менен чектелейин. Ал эми кечээ жакында эле Садыр Жапаровдун ушул жаңы берип жаткан маегинде ушу комтөр боюнча дагы кандайдыр бир табигый катастрофалар болуп кетсе, биз теңиз бөлтүрүүгө көз жоопкерчиликтүү эмеспиз деген ушундай маанидеги өзүнүн пикирин айтты да. Эми мен абдан кунт коюп окуп чыктым кабар агентствоуна берген маегин Садыр Жапаровдун. Абдан мындай жакшы ойлору бар экен, жакшы мындай тилектери бар экен, жакшы аракеттери бар экен. Эми айткан сөзүнө, ошол айткан сөздөрдүн негизинде карап көрсөм да, бирок мына ушул жерде Бөлтүрүү экөөбүз эч кандай катастрофа болсо, кандайдыр бир неме болсо, жоопкерчиликти биз мойнубузга албайбыз дегени албетте бул туура эмес. Анткени ким президент болбосун, жакшы ийгиликтери үчүн дагы, ошондой эле ийгиликсиз, мындай айтканда бизге мамлекетке, элге мындай кыянатчылык келтире турган маселеге жооп берет. Мисалы үчүн комтор маселеси ушуну менен эле бүтпөйт. Комтор маселеси, кечирип коесуңар, менин баягы изилдеп чыккан
азыркы ситуациясын билген саясатчы катары айтарым, Кумтур маселесинде дагы көптөгөн кыргыз элине кыянатчылык кыла турган, ошондой эле бизге эле эмес, тиги Орто Азияга кандайдыр бир мүшкүл иштерди алып келе турган сөзсүз түрдө маселелер чыгат. Анан ошол маселелерге эч кимибиз жооп бербейбиз десе, бул туура эмес. Кайсы бир мезгилде Аскар Акаевичти тааныбаган, аны менен иштешпеген, кайчылашып, кайсы бир маселеде жолдору мындай кайчып өтпөгөн жаш, элим, жерим, мамлекетим деген таза президент келгенде, экс-президенттердин ар биринин бийликте турган мынандай убагындагы жасаган жакшы, ошондой эле дагы бир жолу айтып коеюн, элине кылган кыянатчылык маселелерине сөзсүз түрдө юридикалык баа берилет. Ошонун ичинде Кумтур маселеси негизги маселе болуп тура берет. Анткени Кумтур маселесинде абдан чечилбеген оор, кечирип коесуңар, ал жерде хвостохранилище жок болгондон кийин мындай айтканда трещина бар да, азыркы мына пленкаларды эле коюп туруп, баягы балчыктарды салып койбойду, бул алтыны бар эле деп канадалыктар кийин ал жерден 100 тонна алтын алат элек дегенчи. Мына ушул жерде уулуу заттар, ошондой эле мынабы котлованчы, ага суу толуп барып туруп ашып кетсе, же мөңгүлөр агып атпайбы? Ал жерде мындай кыртышын эч ким тоскон жок да, ага кирип туруп ошол жердеги уулуу заттар сыртка чыгып кетсе, алар сууга барып түшсө, ал суулар кечирип коесуңар Өзбекстан, Казакстанга кирет. Ал маселелер боюнча эч ким мындай маалымат да бербей атат, эмне иш кылып атышат. Ошол бул негизги маселе да, чек арадан кийинки эле коркунучтуу маселе ушул. Мына ошол маселени элге ачык айтпай атат, биз да билбей атабыз. Кумтур маселеде бул мындай айтайын, баягы 16 гектар жерин кошуп бербедик беле, мурункулар кошуп бербеди беле, мурунку бийлик. А биз болсо мөңгүнү талкалап кирүүгө 5-чакырылыш жогорку кеңештин биз мындай айтканда бөгөт коюп койгонбуз. Ал только шахтовый метод менен деп. Бул өтө кымбат алтынды алып чыгуу, казуу. Ошон үчүн ушунчалык жеңил, абдан бир шашылыш түрдө мына ушундай келишим менен Кумтурду өткөрүп бергени дагы бир жолу айтып коеюн. Бул жумшак айтсам жеңил ойлуу болуп калды. Каттуураак айтсам непрофессионально чечилди бул маселе. Ошону менен бул маселе бизге ачыгын эле айтайын, көптөгөн кыйынчылыктарды алып келет, көйгөйлөрдү алып келет, балким көз жаштарды алып келет. Мына мен ачыгын эле айтып коеюн. Ошон үчүн өкмөт, президент Кумтур боюнча ачык айкын айтсын. Эл билиш керек. Себеби бул жерде суу менен байланышкан. Өткөндө бир жаш жигит тартып чыгыптыр, цианиддин бүт уулуу заттардын баягы иштетилген, анан калган теги коробкалары, кагаздары бүт баары жатат да, суу эригенде уже суу менен агып барып, уктуңар да, малдар өлүп атат. Анан ал суудан элибиз да колдонот да. Ошон үчүн мен ушул бийликтегилерге, Садыр Нуркожоевичке айтып кетет элем, Кумтур маселесине сиз өзүңүз жеке каттуу көзөмөлгө алып, элге акыйкат ачык айтпасаңыз, бул баягы орууну жашыргандай эле болуп кала турган маселе болуп калды да. Ошон үчүн бул маселе, мисалы үчүн мени саясатчы катары менин мындай кандай десем, ойго салат да, ойго салат. Ошон үчүн бул маселени кийин биз күнөөлүү эмеспиз, андай мындай деген, бул өзүн өзү сооротуу да, жетекчи катары. Мындай өзүн өзү сооротуу болбош керек. Тескерисинче, азыр президент өтө каттуу көзөмөлгө алып, элге, мамлекетке деги эле керек болсо кичинекей жан жаныбарларга дагы
зыяны тийбей турган кылып туруп көмтөр маселесин чечиш керек. Мейли акчасын албаса албай эле коелу. Бирок элибизге, кошуна мамлекеттерге да зыян келтирбей турган кылып туруп, ушул мен айтып кеткен маселелер баары чечилиш керек деп ойлойм. Эми ушул соңку кезде катуу талкууга алынып жаткан Алексей Шишовдун Кыргызстанга Алексей Шишовдун кармалып кайра кое берилиши, анан алган эмес Садыр Жапаровго кирип жолугуп чыкканы, бир топ мындай сындарды жана ар кандай пикирлерди айтып жатат да. Сиздин оюңуз боюнча Бакиевдердин схемасы кайра бизге иштеп башташы мүмкүнбү? Бул эмнеден кабар берет? Эми мындайда керек болсо кээ бир саясатчылар дагы мына ушундай Ширшовго окшогон мамлекетке, элге зыяны тийгизген кадимкидей эле коррупционер бул ууру дегенди билдирет. Ошол киши менен өзүн өзү сыйлаган саясатчы да жолугушпайт. Президент жолугушпаш керек эле. Президенттин мындай айтканда целый армиясы бар да. Чиновниктердин. Кабинет министрлери бар, министрлери, замдары бар, Финполу бар, я имею в виду финансовый разведкасы бар. Финпол эмес, финансовый разведкасы бар. ГКМБсы бар. Пожалуйста, Интерпол тиги бу дейт. Эгер ошончалык эле Максим Бакиевдин 200 миллион долларын билгиси келсе, ошолор аркылуу билсе болот эле да. Мисалы үчүн Ширшовду кабыл алуу менен абдан бир бүдөмүк ой эмес, элге ачыгын айтайын, Садыр Жапаровдун мына ушул кадамын жөнөкөй эл эмес, даже биз түшүнбөй турабыз. Эмнеге кабыл алды? Эмне үчүн аны менен сүйлөштү? Эмне үчүн ГКМ кармаса, эмне үчүн бир сутка отургузбай аны бошотуп жиберди? Биз мисалы үчүн билебиз, саясатчылар. Азыр Шишовдун командасы келген, министр энергетик, теги Доскол фамилиясы ким эле? Бердибаев, Бекмурзаев, ал дагы Шишовдун командасында. Анын замы бар эле, Талай деген, теги фамилиясы эсимен чыгып атат, ата журттан дагы депутат болгон. Ал да Шишовдун командасында, ал 28 миллион сом ЧОПСте иштеп атып, зыян келтирген. Мына азыр ачык эле айтып атышат. Цифризация боюнча мына ошол тиги жетекчи Ширшовдун шопуру эле деп. Ширшовдун командасы действительно келди. Ширшовдун схемасы значит иштеп атат дегенди билдирет. Ширшовду кой бергени значит бул бийликке Ширшовдун схемасы жакты дегенди түшүндүрүп атат. Ошону менен бирге Ширшов кенен кесир келип кетип жүрөт. Охранасын көрсөңүз таң каласыз. Президенттикинен дагы күчтүү экен. Ошону менен бирге ошол Ширшовдун мезгилиндеги токтоп калган, башкача айтканда Максим Бакиевдин теги мындай айтканда недвижимость деп коебузго, курулбаган курулуш иштери да жанданды да. Мен мисалы үчүн түшүнбөй турам. Бул эмненин белгиси деп. Эмне деп айтат элеңиз? Мисалы үчүн бизге толук маалымат жок. Мисалы үчүн Ширшовдун дагы кармалышы ачык айкын айтылыш керек эле. Аны кармагандан кийин ал өзүнүн тиги немесин онлайн режимде айтса, эмне себептен келди? Кайсы секреттерди берет? Ширшовду бүт келген командасы бар келип туруп, биздин стратегический Кыргыз Телеком, өзүңөр билип атасыңар, Дастан, жана башка, даже ошол паспорт чыгара турган, бул деген бул самый секретный немелердин барын тең азыр мисалы үчүн Ширшовдун командасы дагы жигиттер иштеп атышат дагы. Аларга мындай айтканда зеленый свет, эмне кылсаң ошо кыл дегенде кылып койду. Буну биз түшүнбөй турабыз. Мен ошон үчүн айтып атам да,
мындай саясатчынын рейтинги бир түшүп, чоңу бир мындай пикке жетип кайрып түшүп ушундай боло берет. Азыр мисалы үчүн Садыр Жапаровдун ушул кийинки кадамдарына эл түшүнбөй, ачыгын айтайын, эл иренжий баштады. Же мен туура эмес айтып атсам айткыла, силер журналисттер көп кишилер менен жолугушасыңар. Ал эми өзү президент менен эл 80% колдойт деп буга чейин да айтып келген да, сиздин пикириңизде кандай, элдин азыр ишеними? Мисалы үчүн 80% эл колдоду деген өзү туура эмес. Себеби келген президенттик шайлоого элдин саны ашып барса 33%, 35% келди. Ошол 33%дын 80%, 80% колдоп берди. Бизде эч качан 80% эл бир дагы президентти колдой элек. Ушул мезгилге дери. Керек болсо ошол урнага таштасаң дагы 80%ды ала элексиң да. Ошон үчүн Ширшовко болгон мамиле Батукаевка болгон мамиледен дагы жаман болуп калды да. Эгер Батукаев кайсы бир балдарды тоноп, мына ошондой мамиле кылса, бул бүтүндөй мамлекетти, бүтүндөй элдин, карапайым элдин акчасын уурдаган, бүтүндөй 6 миллионго жакын элди мындай сызга отургузуп койгон Ширшовду бир суткага камабай туруп кой бергени эч ким кечирбей турган нерсе болуп калды. Мен мисалы үчүн буну эч бир түшүнбөй койдум, саясатчы катары. Ошон үчүн эгерде ушунчалык эле Максим Бакиевдин 200 миллионун табам десе, ал деген президент. Президенттин колу аябай узун. Керек болсо Интерполго кайрылса дагы таап берет. Финразведка дагы кайталап коюн, отурат. Ошолор таап келсе да болот. Ошон үчүн Ширшовдун маселесинде бул бийлик өтө чоң ката кетирип койду. Ал эми ушу соңку кездерде көптөгөн саясий бурулуштар дейбизби, ушундай бир окуялар орун алып кетти да. Мисалы өлкөдөн чыгып кеткен айрым президенттерибиз акталып атат, кээ бир саясий окуялар кайрадан козголуп атат, мисалы Юн окуясы, Дача суу кырсыгы боюнча. Ал эми ошо Бакиевтерди жоопко тартуу боюнча бир дагы мындай кеп дагы козголо элек да. Бул жерде кандай нерсе болуп жатат, мындай таналма саясат жүрүп жатабы сиздин пикириңизде? Мисалы үчүн Аскар Акаевдин келип, мына ушундай колуңардан эмне келет, эмне кылып аласыңар? Мен Садыр Жапаров менен резиденцияда отуруп чай ичип, маселеми чечип алдым деп мындай элге текеберлик мамилеси албетте коомчулукка жаккан жок. Бул дагы туура эмес болуп калды. Эгер Аскар Акаевди актасаңар, анда башка президенттердин баарын актагыла. Аскар Акаевдин мезгилинде мына ушул эң бир жаман бизде калыпталып калган схемалар башталган. Мына ошол схеманын башында мына ушул киши турган. Элибиз эмгек мигранты болуп, ушунчалык сазга батып, жакырланып, кумтөр маселеси, башка маселеде ушундай болсо, саясий кризис, экономический, социальный кризис мына ушул Аскар Акаевдин мезгилинде башталган. Ал киши көп нерсе күнөөлүү, конституцияны бузган. Ошон үчүн мен биринчи ушуну айтат элем. Экинчиси, Бакиевтер жөнүндө мен дагы түшүнбөйм. Кандай булардын ою бар, эмнеси бар? Мисалы үчүн айтып атпаймынбы? Максим Бакиев менен Ширшовдун азыр мамилеси жок дегенге мен ишенбейм. Еврейлер бая бири-бирин жамандайт элдин көзүнчө. Анан жамандап туруп анан кийин акырын өздөрүнүн ишин бүтүрө берет да, еврейский вариант деп коет мунучу. Ошон үчүн мен азыр ишенбейм. Ал эми мындай эгерде Аскар Акаевди актай турган болсоңор, ал апапакай эчтеке кылган эмес десе, анда экс-президенттердин бардыгына тең мындай доомат коюлбаш керек да. Бирдей калыс мамиле болуш керек да.
Бул биринчиден. Экинчиден, мына сиз азыр суроо бердиңиз, тиги тандалма саясат жүрүп атабы деп. Да, кээ бир маселеде ошондой болуп атат. Мисалы үчүн Ош окуясы боюнча. Ош окуясы боюнча мага биринчи повестка беришкен. Бирок чакырышкан жок кийин. Эртеси күнү барайын десем, звонок этип, жок келбей эле коюңуз, биз керек болгондо чакырып алабыз деп. Бирок чакырган жок. Менин оюм Ош окуясы боюнча, эгерде Ош окуясынын аягына чыкпасаңар, анда Ош окуясын жөн эле тийбек эле жөн эле коюп койгула. Анткени шейит кеткен балдардын жаны жай элек. Алар ушунчалык каттуу бир мындай айтканда сдачын берсе, туура эмес жасалган ишке. Анда тирүү инсандар көтөрө албайт ошону. Мындай айтканда ойнобош керек. Ошондой эле эгерде Ош окуясынын аягына чыгам десе, анда 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн баарын суракка чакырыш керек. Бул нерсе ошол 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн өзүнө да керек. Алардын арасында таза инсандар да бар. Мисалы үчүн Элмира Султан Ибраимова бир тыйын алган жок. Ошол ячейкалардан алган акчадан. Мен билгенден Абдыган Эркебаевич алган жок. Мен билгенден Исмаил Сакович алган жок. Дагы кимиси албады билбейм. Теги Темир Сариев эсимде жок, азыр жогорку кеңеште окуп бергенде ким канча алганын. Эми азыр айтайын деген 14 кишинин ичинен мына ошол тазалары да актанып алыш керек. Ал бул эмне деген? Эң бир күнөөлүүлөрдүн бири Текебаев Өмүрбек Чиркешевичти Германияга элчи кылып жөнөтүп атат. Бирөөсү өзүңөр билесиңер, Азимбек Бекназаров Малайзияда элчи. Анан буга тийбейбиз, буга анан тийишибиз керек дегени да сиз айткандай тандалма болуп калды ошол жерде. Өзү Ош окуясы башка бир президент келгенде бул маселе аягына чыгат. Көптөгөн инсандар бул маселе боюнча жооп берет. Эгер биз ошого жетишпесек, анда шейит кеткен арбактар өздөрү жооп берип коет. Мен ага ишенем, ынанам. Эми Дача суу боюнча. Көбүнчө НПОлордон турду комиссиянын мүчөлөрү. Алар турганы менен акыйкат жетиш үчүн күч органдары аларга бүт материалдар берилиш керек. Ошол материалдарды эгерде толук кандуу бере албаса, булар да бир жыйынтык чыгарганга күчтөрү жетпейт. Көрдүңөрбү? Кайрып келип эле бардык маселе күч органдарында, соттордо. Мына ушулар таза иштеп берсе, ошондо гана биздин өлкөдө өнүгүүсү болот. Ошон үчүн тандалма саясат болуп атат. Тилекке каршы биз өч алуу айлампасынан чыга албай атабыз. Өч алуу айлампасын албетте Алмазбек Атамбаев түзүп кеткен. Мына ушул өч алуу айлампасынан Садыр Жапаров чыгып кетсе жакшы болмок. Ансыз канчалык аракет кылбасын, өлкөнү өндүрүп өстүрөм, ушундай бир заманбап өлкөгө айландырам дегени бүгүнкү күндө ишке ашпаган нерсе да. Себеби саясат бул кайсы өлкө болбосун ошол өлкөнүн фундаменти. Эгер фундамент туура, капитально, строительный норма менен салынса, үй миң кылымдарга турат. Ошондой эле саясат туура болсо, өлкө өнүп өсөт. Өлкө эч бир кайсы бир мезгилде мындай айтканда фундамент жарака кетсе, өлкөдө да мындай үйгө жарака кеткендей, саясатта жарака болсо, анда өлкө өнүп өсүш кыйын болуп калат да. Ошол суроого эле улай айта кетсем, экс-президент Алмазбек Атамбаевга карата жасалып жаткан мамиле боюнча эмне деп айтасыз бүгүнкү күндө? Мен Алмазбек Атамбаевга кирип чыксамбы деп атам, больницасыначы. Ден соолугун сурап чыксамбы деген оюм бар. Анткени мына ушул менин коллегаларым Ахматбек Келдебеков, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров, Нариман Тулеев жана 17 депутатка 5-чакырылышта тиги кылмыш иши козголгондо
Ошондо ошолар ГКМБнын СИЗОсунда жатканда ооруп калышса, Алмазбек Атамбаевга кирип мен өзүм ошол эле Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди, Талант Мамытовду, Нариман Төлеевтерди баарын тең больницага чыгарып, дарыланууга мүмкүнчүлүк бериңиз десем жок дебейт эле. Алмазбек Атамбаевдин кетирген каталары көп. Бирок ошону менен бирге Алмазбек Атамбаевда акыйкат, адилет үчүн айтылыш керек. Адамгерчилиги, боорукерлиги бар эле. Дагы кайталап коеюн. Өч алуу айланпасын Алмазбек Шаршеновичтин айланасы түзүп кеткен. Убактылуу өкмөттүн айрым радикалдуу мүчөлөрү. Мына ошону Алмазбек Атамбаев да өз убагында токтото алган жок. А мен үчүнчү микрофондон айтат элем. Мына ушул өзүңөр ойлоп тапкан өч алуу айланпасы же болбосо бирөөнүн жөн эле жазып койгон арызы менен камакка тыгуу эркиндигинен ажыратуу өзүңөргө кайрып келет деп. Мына ошондой болуп атат да. Ошон үчүн Алмазбек Атамбаев жаманбы, жакшыбы президент болду. Көп маселелерди чечти. Акыйкат үчүн аны да айтып коеюн. Мына мисалы үчүн датка кемин. Эгер ошол курулуп калбаса, да бул идея мурунтан эле мурунку президенттердин убагында чыккан. Ал ошол айрыкча Курманбек Бакиев ушул маселени жакшы алдыга жылдырып койгон. Эгерде салынбай калса, мына Кордойдон баштап Токтогулга дери свети жок отурат элек азыр. Альтернативный жол бул бизге керек. Ошондой эле темир жолун баштаган. Кечирип койсоңор, көчмөндөр оюну эле канча турат. Ар бир президент жакшы нерселерди жасап кетти. Дагы көптөгөн иштери. Анан мындай өч алуу айланпасындагы мындай чеги болуш керек да. Кекчил болбош керек адам, бир сөзүм айтканда. Кекчилдик бул кыргызга таандык эмес. Кыргыз айкөл. Кечиримдүү, жакшылыкты түшүнгөн, адамгерчиликти биринчи орунга койгон. Мындай айтканда улуттук намысы бар. Ар бир кыргыздын жигитинде жигитчилик болчу эле. Бизде көп жакшы сапаттар бар эле да. Кана ошолор өтө майдаланып кетти. Эми сырткы саясатка келсек, бир аз жакында эле ошо Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев бизге келип кетти го. Бирок анын келиши менен деле кандайдыр бир орчундуу бизге керектүү маселелер чечилген жок. Чек арада дагы эле ошол эле тоскоолдуктар бар деп айтылып атат да. Анан кийин бул максаты эмне, ал бизден суу үчүн гана келдиби деген дагы ой жаралбай койбойт да. Ушул боюнча пикириңиз? Эми президенттердин келип кеткени жакшы. Бири-биринечи бул. Бирок ошол президенттердин айткан сөзү менен иши айкалышса бул абдан жакшы нерсе. Мисалы үчүн 27-синде келди Такаев Касым-Жомарт мырза ушунчалык сонун сөздөрдү сүйлөдү. Биз баарыбыз кубандык. Президентибизден баштап баарыбыз кубандык. Бирок мен ошол күнү Казакстанга чыктым. Неберелерим алып барып ойнотуп келейин деп. Кечирип койсуңар, ПЦР'ды сурайт, тегени сурайт, буну сурайт, өткөчө абдан кыйнап жибереткен да. Достук деген, чыныгы достук чек арадан башталат. Кана ошол айтылган сөздөр. Эми буну айтпасам болбойт. Бул чындык, мен өз көзүм менен көрүп, ошол жерде да айттым. Мына кече президенттиңер биздин өлкөдө аябай сонун сөздөрдү сүйлөдү дагы, ал эми бул жака мен келип өз көзүм менен көрүп атам, эч кандай өзгөрүш жок экен деп. Ошон үчүн мен ушул Казакстандын президенти сиздердин ушул сайтыңар аркылуу кайрылып кетет элем. Тиги президенттин сөзү менен иши айкалышып туруш керек. Ошондо президенттин сөзү сөз болот депчи. Негизи көбүнчөсүн баягы саясатчылар ортосунда, арасында жана кээ бир оппозициялык көз карашта саясатчылар айтып атат да, өлкөдө кош бийлик
жүрүп жатат. Эки достун ортосунда кандайдыр бир кайчылаш түшүнбөстүктөр болуп жатат депчи. Анан Садыр Жапаров менен Ташиевдин жанынан билген адам катары сиз эмне айта алат элеңиз? Экөөнүн ортосунда чын эле кандайдыр бир пикир келишпестик барбы? Элдин баары ойлошот, Жылдыз Жолдошева Садыр Жапаров менен Камчы Ташиев менен ошо экөөнүн ортосунда отурат депчи. Жок. Садыр Жапаров мени унутуп калган. Мен ага керек болчумун кыйналып жүргөн мезгилде, камалганда, үй бүлөсү ошончолук көп кыйынчылыкка кабылганда, балдары ур токмокко алынганда, өзү мыйзамсыз, адилетсиз, акыйкатсыз түрмөдө жатканда мен ошондо керек болчумун. Садыр Жапаров керек болсо түнкү саат 4-тө звонить этчү. Ошо түнкү саат, таңга маал деп коелу. Ошондо дагы жолдошум айтат эле, анын жан дүйнөсү жанчылып турат да, сүйлөшүп койчу, каалаганча сүйлөшсүн депчи. Келинчеги, балдары, адвокаттары менин үйүмөн чыкчу эмес. Бул мындай милдет түрдө айтылган сөздөр эмес. Болгон чындыкта. Чынында эле мен абдан көп 11 жыл көрсө мен убактымы чоң уулум бир жолу айтпадыбы? Апа, сиз эң бир сонун жылдарыңызды 11 жыл сиз ушул коллегаларыңызга арнадыңыз деп. Бизге арнаган жоксуз деди. Сиз биздин келечегибиз жөнүндө ойлонгон жоксуз деди. Атамын келечегин ойлогон жоксуз, өзүңүздүн. Сиз 11 жыл ушул жигиттердин тагдыры жөнүндө башыңызды канжага сайып коюп, ар бир президент менен мындай айтканда душман болбосоңуз дагы ошолорго оппонент болуп, ушуларды колдоп келдиңиз, аягына дейин колдоп бердиңиз. Бирок эмгегиңиз бааланбай калды. Керек болсо бизди жумуштан алышты. Сиздин чындыгыңыз үчүн. Мурунку бийлик, кийинки бийлик. Бирок биз ошого карабастан, мейли апа, ушунчалык азап чегип атат, колдоңуз деп айттык элек. Дейт да, ал туура айтып атат. Самые лучшие годы вы отдали им, деди да. Чында эле мен самые лучшие годы свои отдала касеим, энесиндей. Азыр деле Кудай сактасын, кайрадан ошондой артка кетип калсак, мен дагы эле ошондой жардам бермекмин. Себеби адам баласы, айрыкча саясатчылар ар түрдүү болот. Бирөө подхалим болот саясатчылардын арасында, бирөө хамелеон болот, бат-бат өзгөрүлүп турат. Бирөө болсо өзүнүн бизнесин, байлыгын сакташ үчүн эмне десе макул болот. Ал эми кээ бир саясатчылар бетке айтат бардык нерсени. Бирок ошол башка саясатчы кыйналып турса жардам бербейт. Мен мисалы үчүн абийириме жараша жашайм, мыйзам ченеминде. Эгерде мен азыр абийирим айтып атса, сенин коллегаларың, соратниктериң кыйналып турганда Алмазбек Атамбаев аларды больницага жаткырып, мына ушундай өтө кордогон эмес эле дегенин ушундай абийир мага айтып аткандан кийин, мен Алмазбек Атамбаевка кирип, анын ден соолугун сурап коюш керек деген абийирим ушундай айтып атса, мен кирип сурап коюшум керек. Башкача айтканда, мен абийирим менен жашайм да. Ошон үчүн эки достун азыр мамилеси кандай мен билбейм. Акыркы жолу 6 январда Кара сууда сүйлөгөндөн кийин мен Садыр Жапаровду көргөн жокмун. Ал мен жөнүндө катуу ооруп калдым, ден соолугумду да сураган жок. Эмне болуп атасыз эже деп да койгон жок. Апам каза болду. Апамын каза болгонуна да көңүл айткан жок. Мен капа болбойм. Бул анын абийиринде болсун. Жакшылык кылган адамдын жакшылыгына жакшылык менен кайтаруу болбосо дагы жакшылыгын баалап коюу бул хадисте да жазылган экен. Мисалы үчүн, сага бирөө жакшылык кылса, унутпагын. Сенин жакшылыгың унутуп калса, ага капа болбогун деген сөз да. Ошон үчүн азыр Садыр Жапаров менен Камчы Ташиевдин ортосунда кандай мамиле бар, мен билбейм. Бирок мен аларга дайым айтчумун, экөөңөрдүн ортоңордон эки иним деп. Алар мага ини болот. Эки иним. Экөөңөрдүн ортоңордон кара мышык эмес, ак мышык да өтпөш керек деп. Себеби силер мамлекеттин, элдин тагдырына жооп бересиңер деп.
Ошон үчүн алар мамлекеттин, элдин тагдырына жооп берет азыр. Ошон үчүн өздөрүнүн жеке амбициясы четке кагыш керек дагы. Алар бир гана мамлекет, эл үчүн кызмат кылыш керек. Азыр алар экөө эки дос эмес. Алар мамлекеттин эң жогорку, мындай айтканда, бийлик төбөсүндө олтурган жетекчилер. Ошон үчүн биз экөөбүз доспуз дегендей, алар жөнөкөй эле кичинекей үй бүлөсүнүн ортосундагы мамиледе болбош керек. Алар жоопкерчиликтүү менен мамлекеттин, элдин тагдырына жооп бере турган инсандар болгондон кийин алар жоопкерчиликти сезиш керек. Эч кандай провокация калтырбай, алар жеке мамилеси кайсы бир мезгилде, албетте бул жашоо, кандайдыр бир маселеде туура келишпей калса, аны мамлекеттик деңгээлдеги мамилеге алып чыкпаш керек деп эсептейм. Соңку кезде ушу Камчыбек Ташиев жөнүндө көптөгөн катуу сындардагы же болбосо мындай бир сырткы саясатта ушул бир Американын саясатын колдоп жатат, ошол жакка ыктап жатат деген бир статья пайда болбодубу? Ошол боюнча пикириңиз кандай? Бул кандай болушу? Эми бул дагы көрдүңөрбү? Бул дагы ушул Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосуна чагымчылдык, мындай айтканда, салуу бир методу болуп атат да. Экинчиден, Камчыбек Ташиевди Россияга жек көрсөтүү. Кечирип коесуңар, Курманбек Салиевич Бакиевди дагы иштен алардын алдында ушул эле «Комсомольская правда» укмуштуудай жазып чыккан. Америкага ыктаган, Американын саясатын жүргүзгөн саясатчы Бакиев деп. Андан кийин «Комсомольская правдадан» башка гезиттерге өтүп, анан радиодон, анан телевидениеден, российский телевидение чыгып туруп, анан төңкөрүш болуп, Бакиев кызматын, президенттик кызматынан баш тартканга аргасыз болгон да. Бул «Комсомольская правдада» чыккан нерсеге мен дагы абдан катуу көңүл бурдум. Эми Камчыбек Ташиев инсан катары кандай адам? Камчыбек Ташиев өтө боорукер, айкөл, да, ачуусу бат келет, эмоциональный, бирок кекчил эмес. Жөнөкөй, аябай берешен, колунда болсо төгүп коет, эч кимден аябайт. Көптөгөн мындай иштерди жасады өзүнүн шайлоочуларына. Ошону менен бирге бул чынын деле адамгерчилик мамилени абдан жогору коет, адамгерчиликтүү инсанда. Ал эми жетекчи катары башынан жакшы жаман нерсе өттү. Көп нерсени түшүндү. Баткендеги болуп өткөн апрелдеги окуя булардын мындай эфирде жүргөнүн муздак суу сепкендей болду беттерине. Алар кичине өзүнө келе түштү. Мындай эфир деген жаман нерсе да. Асманга учуп баратышканда кайрып жерге түшүп калышты. Бирок дагы эле эфирде бар экенин байкап турабыз. Бирок Камчыбек бул чыныгы кыргыздын жигити, уулу. Ал бир гана кыргыз жыттанат да. Ал эгер күйсө, кыргызга күйөт, кыргызстандыктарга күйөт, кыргыз деген мамлекетке күйөт, кыргыздын келечегине күйөт да. Ал Америкага да тартпайт, Россияга да тартпайт. Анткени анын жан дүйнөсү мына ушундай. Улуттук намысы бар, мекенчил жигит. Ал эми жетекчи катары азыр жан үрөп иштеп атат. Мисалы үчүн, мен да коронавирус менен оорудум. Өпкөдө өзгөрүү болот экен. Ал кандай кыйналып атат? Ошого карабастан эң бир оор маселеде бир гана Ташиев барып атат. Мисалы үчүн, чек арада качан көрсөң Ташиев гана барат. А бизде генералдар отурат да, жогорку кызматта отурушат. Мына Коопсуздук кеңешинин төрагасы президент Садыр Жапаров, анын немеси Масадыков болду. Азыр аны башка жумушка которуп койду окшойт. Бир жолу чек арага барганын көргөн жокмун.
Талатбек Масадыковду аябай макташты эле, бул укмуштуу да кыйын деп. Маратбек Иманкулов жана башкалар бирөөсү барганын көргөн жокмун да. Мындай карасаң, Ташиев келе Кыргызстандагы орчундук маселелер керекпи деген суроо жаралат. Эми Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев аракеттери бар. Аракеттери жок деп айта албайсың. Көп жакшы иштери да болуп атат. Бирок ошону менен бирге өтө көп убада берип атышат да. А биздин эл эле эмес, кайсы улуттун эли болбосун, жаш баладай унутпайт да. Айтылган сөздү, мына ушинтип айтпады беле, качан кылат депчи. Ошон үчүн убаданы азыраак берип туруп, андан көрө ошол ишти жасап, мына ушундай жасадык деп көрсөтүп койсо, сону болмок беле дейм да. Эми экиниме акырында бир сунуш берип кетейинчи. Мен сунушум уушабалар уушпай билбейм. Бирок айтып кое берейин дейм, биздин парзыбызда. Өкөнүн аракети бар. Аракет жасап атат. Биздин милдет парзыбыз минустарын айтып турушубуз керек. Каерде кетирген кемчилдиктерин. Аны биз мындай нукуп чукуп айтып аткан жокпуз, ошол кайталанбаса экен деп айтып атабыз да, бул да болсо биздин жардамыбыз деп. Эгер туура кабыл алса, критика деген сын пикир бул жакшы нерсе. Адамды түздөйт, оңойт. Бизден башка подхалимдер, хамелеондор, шакалдар толуп алган. Алар мактап, кирип, аларды көзүн мындай айтканда кара чүпүрөк менен бууп атышат, байлап коюп атышат, алар эчтекени көрбөй атышат да. Ошон үчүн биз эми айтып кое берели. Кабыл алса кабыл алды, кабыл албаса алардан бизге эчтекенин кереги жок. Биз мамлекет эл үчүн туура жагын туура деп, туура эмес жагын туура эмес деп. Ошон үчүн Камчыбек Ташиев эч качан Американын саясатын мындай фанат катары колдогон киши эмес. Бирок жетекчи катары экөө Садыр Жапаров да, Камчыбек Ташиев дагы многовекторный деп коет. Көп багыттагы тышкы саясатта ошондой саясат жүргүзүшү керек. Албетте Россия биздин стратегический партнер. Россиядан эч качан биз мындай айтканда кол жуубайбыз. Себеби бизди кылымдар бою Россия менен байланышып келгенбиз. Ошон үчүн мен Кыргызстанда тынчтык болсун деп айткым келет. Эл журтубуз аман болсун. Негизгиси мындай чагымчыл иштерге элибиз дагы ишенбесин. Ошондой эле мен ойлойм, Россиянын бийликтүү өкүлдөрү мына ушундай чагымчыл иштерге өздөрү деле ишенбесе керек депчи. Себеби Камчыбек Ташиев Томскийден бүткөн, ошол жакта окуп, жашчылыгы, студенттик жылдары, достору бүт бар ошол жерде. Биз дагы Россияда окуганбыз. Анан кантип биз, мисалы үчүн, Россияны жаман дейбиз? Жаман дей албайбыз да. Ошондой эле Камчыбек Кыдыршаев дагы бардык жетекчи катары, бардык мамлекеттер менен түз туура взаимовыгодный сотрудничествого баргысы келет. Бирок Камчыбек Ташиевдин жүрөгү бир гана Кыргызстан деп согот, мен аны билем. Мату Жылсыз Атибаевна, сиздин маегиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз жалпы көрүүчүлөр менен бүгүн коштошобуз. Ал эми политик берүүсүнүн кийинки чыгарылышында жолукканча саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.